Assalamu alaikum urmatlı KG Press kanalının görүүчүлөрү, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге жакшы маалыматты берели деп Нариман айылына келдик. Нариман айылында белгилүү ишкер, фермер Кахраман деген биздин агабыз бар. Мына ушул Кахраман агабыз бүгүнкү күндө теплица бизнеси менен алектенип, калкты жашылча мөмө жемиштер менен камсыздап жаткан мезгили. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы да. Биз KG Press каналынын көрүүчүлөрү атайын сизден маалымат алып, биздин көрүүчүлөргө жеткирип коелу деп чечтик. Негизи бүгүнкү күндө канча болду сиздин теплица менен алектенгениңизге? Biz teplitsani boshlaganimizga 4 yil bo'ldi. 4 yil. 4 yildan beri shu ishda qilib ishlab yuramiz. Бул жалпы теплицаңыздын аянты канча? Bizim bardak teplitsani ayaqda 1 gektar 70 sotik. 1 gektar 70 sotik. Бул кадимки үлүш жерлериңиздерби же ижарага алып иштетесиздер? Semeni o'zimiz ulush yerda, Үлүш жерлер. Semeni bo'lish bardak ishlaymiz. Үлүш жерлериңизде эле ушинтип иштетет экенсиздер да. Азыр теплицада эмнелер бар сизде? Teplitsada hozir aslında pomidor bor, badrin bor. Мынанын ичинде помидор бар экен, а? Жүрүңүз бир помидорду көрөлү. Ага чейин бир маалымат сурап коеюн. Көмүр жагасыз основной? Biz kömür jagabız. Каяктын көмүрүн жагасыз? O'zimiz alayız kömürden. Алайдын көмүрү, ош биримдин көмүрү. Boş birimdi. Жакшы күйөт да. Жакшы kuyuyor. Жакшы, анда помидорлоруңузду көрөлү. Негизи бул помидорду канча убакта бир тересиз? Bana pomidordu başı 100 günde, 110 günde pişer. Galanski sort. 4 kilo, 5 kilodan cük verir her bir tüpü. Har biri. Şu yerde hazır 12,5 bin, 13 bin tüp pomidor var. Ушул тепличанын ичинде. Çünkü bardağı. Bardağı. 1 gektar 70 sotuydu içinde. Мисалы, мына ушул бир түп качан бул эгилген? Bu 2 ay oldu da. 2 ay oldu. 2 2 ayda ушунча көтөрүлдү. 100 günde var pişet de. 100 күндө пышат. Бир түп помидор канча килограмм бериши мүмкүн максималдуу? Bir tüp maksimal bir sezonda 4 kilo 5 kilo cük verir. 4 kilo 5 kilo. Айтсаңыз, бул сиз эмне менен эме кыласыз? Удобрение бересиз буларга? Aslında bizde şu koydu kıyı var. Koydu kara toprakta almaştırıp 5 cm 10 cm'den salıp cil boyu. Her bir nimede ekinde almaştırıp duruyoruz. Тепличанын ичинде бая жылуулукту сактоо кандай? Жылуулuktu saklar şu ataplarını bilen saklıyoruz. 20-22 gradus temperaturanı soğukta karmayız. Мына бул турбалардан жүрөт экен да? Isık su, kışında. Su keledi vardır. Жайында клёнканы ачып саласызбы? Yok açıp salıyoruz. O zaman vakt bilen şamolatып duruyoruz. Şamolat. Vozduk ötedigen nimeleri var. Мына үстүндө кадимки эле клёнка? Kadimgili o zaman kilonkası spesialimiz. Мына темир каркастарды кайсы жактан алгансыз же колдо жасаткансыздарбы? Alıp gelip bazardan alıp gelip jasaganmiz. Өзүңүздөр. Бул помидордун сорту кандай сорт? Голландский sort. Голландский сорт да? Азыр экспортко каяка чыгарып атасыз? Eksportga biz aslında Oş, Bişkek. Чет өлкөгө чыгабы? Мисалы Өзбекстан, Тажикстан, Россия дегендей. Chet elga hali nima bo'lgan joq harakat qilib o'tamiz shuni nimasida. Chetga ham chiqaramiz xudo xolasa. Биз эми сиздин бадырың теплицаңызда көрөлү, э? Mayli. Жүрүңүз эми бадырың кадимки бадырың теплицаңызга да кирели. Узундугу канча метр бул? 60 metr. 60 метр. Бул теплица качандан бери иштейт? Ушул каркас качан? Bir bardağı bir bo'lgan. Бир болду, э? 4 yil bo'ldi. Кахраман аба, айтсаңыз, ушу бул урукту каяктан аласыз? Не деген урук бул өзү бадыраңда? Bu Голландский uruklar asamı bozardan alabız. Bu yoqlarda alıp kelib ekeriz o'zimiz. Оштон эле базардан аласыздар да? Канчадан аласыздар бул урукту? Баягы кызыл түстө, көк түстө атайын идиште сатылат. Yok biz nimede alabız? Onda korobkada var. Коробкада. Атайын заказ кыласыздар да? Zakaz o'ziniki spesialni bor. Бул канча убакытта бир түшүм берет эми? 45 günde pişet de badır. 45 күндө бушат. 45 günde pişer. Муну деле кадимки койдун көңү, койдун кызы. Азот деген колдоносузбу? Azot beremiz. Kapilni mana sug'organda o'sha nimasi bor. Kapilni bilan birga keladi suv dorisi.
Сугаруу жагы бул тамчылатып сугаруу жолу менен. Основной капельныйдан su var. Мыналар мына жерден тамчы түшөт экен да мына. Var da şu yerde oğlum Мына nimeleri var şurada. ар бир мына жерге тамчылап түшүптүр э мыналар кара. Ар жерге. Айтсаңыз, былтыркы 2017-жылы сиз ушул канча тонна бадыраң алдыңыз? Канча тонна помидор түшүм алдыңыз? 17 bir yılında aşı 85 tonna pomidor aldık. 27 tonna badring aldık. Бадыраң. Бардыгын саттыңыз. Bardığını sattık bozarga. 2018-жылы кандай пландаштырдыңыз? Endi Xudo xolasa yana o'sha planga boramiz. O'sha planga. O'tamiz endi. Сатуудагы баа кандай болуп атат? Негизи Өзбекстанда чек ара ачылып, сиздерге мындай таасирин тийгизбеди? Biroz qiyin bo'lib o'tadi. Ko'p qiylanishib o'tadi hozir. O'sha O'zbekiston boshqa yerlardan kelib, juda qiyinchilik bo'lib o'tadi. Dekonlarga to'shtisini aytish kerak. Bozor nimasi ham narxlari ham pasayib ketdi. Түшүп кетип атат. Tushib ketdi, shuning uchun juda qiyinchilik bo'lib o'tadi. Азыр Ошко, Бишкекке эле жөнөтүп O'shada турасыз. shunday Bishkekka jo'nab o'tamiz. Бадырың күндө терилеби? Yo'q. 2 kun 3 kunda bir ekin. 2 күн 3 күндө бир катар va чоңойгондорун аралап терип коесуздар. Алабыз. Биз мындай ишкерликти жүргүзүп аткан Кахраман агабызга рахмат айталы жана анын ишине ийгилик каалайлы. Негизи теплицаны өтө жакшы уюштуруптур. Эгерде теплица бизнесине кызыккан болсоңуздар, бир катар маани берип көрсөңүздөр болот. Мына кадимки теплицанын ичине мындай кылып отопление системасын орнотуп, мына бул турбалардын ичинде кышында жылуу суу жүрөт экен. Өзүнүн системасын бүт орнотуп, айландырып жасап коюптур. Менимче бул деле түзүк эле чыгашаны талап кылат. Ал эми мындай вентиляционный системасы да бар экен. Бул жерде мына суу айланып анан кийин шамалдап турат экен. Өзүнүн вентиляциясы бар экен. Бирдей температура кармалып турушу керек. Азыр теплицанын ээси Кахраман агабыз айтты. Негизи теплица бизнеси менен алектенсеңиздер келечекте жакшылап маани берип, жакшылап аракет кылып, акчаңыздарды топтоп, бир жерде жериңиздер болсо, же болбосо ижарага алып, мына ушундай теплицаны келечекте сиздер ишке киргизсеңиздер, буюрса түшүмү да жакшы болот. Акчасы дагы пайдасы жакшы болот. Мына көрдүңүздөр, мындай таза, өтө көп азот жебеген, ГМО эмес, таза, жакшынакай бадырың. Мына ушундай бадырыңды өстүрүп, элге кызмат кылып, пайда табандан, мына ушундай жеке ишкерлик менен алектенсеңиздер болот экен. Мен сиздерге атайын теплицадан маалымат берейин. Теплица бизнеси менен алектенүүнү каалагандар үчүн бир аз маалымат болсун. Кайсы бизнести кылсам экен деп башы катып отурган биздин мекендештерибиз, айрыкча жаштар, энергиялуу жаштарга бир аз болсо дагы пайдалуу маалымат болсун деп атайын ушул теплицага Кахраман абабызга келдик эле. Биздин бул чыгарышыбыз сиздерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Барыңыздар аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Биз сиздерге ден соолук тилейбиз. Аманчылыкта көрүшөлү.